Ошол үчүн да, например, башка жактардан деле менин тааныштарым бар да, например, ушул Москвада эле өкүнчүлүктөр деле ар кайсы жактардан жардам сурагандар бар да, Москвада кыйналган адам аябай көп да. Анан жардам жок да, то есть мамлекеттен жардам жок. Мамлекет аша албайт, жардам бере албайт кыйналган өзүнүн эмелеринечи. Анан компания архивинде иштеген эле обычный эле адамдар, вот компания архивинде иштеген нече бар. Компания архивинде фото алып ушундай кече кандай жардам болду, продукция деле берет, акчалай деле берет. Вот 100 миңдей акча жок эмес. 100 миң акча компания архивинде иштеген лидерлер чыгарып берди. Кайрымдуулукка. Бул вообще сонунда. Кайсыл жерде иштеген бул кыргыздар, кайсыл бир райондо жумушта же бир жакта иштеген кыргыздар мамлекет эле чыгарып берет, чыгарып бербейт, потому что жок акча. Бар болсо дагы бербейт. Бул жерде эмне жүрөктөн мамиле кылабыз да, бири-бирибиз мененчи. Вот келген баардыгыңыздар биринчи жүрөгүңүздөрдү ачыңыздар, мына жoko болобу, башка болобу, жүрөгүңүздөр менен мамиле кылыңыздар. Сразу эле жүзөлүп алып айыппу жүрөгүн ачып алып ошол адамдар. Анан дальше ачылып кетет да. Ага, суроолор барбы? Күзгүдөн карадыкпы? Если өзүбүздүн бүйөбүздү жеңген айтсак, значит эмне? Биринчи бүйөбүздү жеңишти, же болбосо балабызды жеңген болсо апабызды жеңиштен мурун биринчи өзүбүздү жеңишибиз керек да. Эгер өзүңөрдү куркап калсаң, анда сөзсүз результат болот. Барбы? Дагы суроолор? Жана мен болсо айткандай, мен күнүм каршы болуп да, сиз менин күнүмдү билбейсиз да, менин күнүм кимде мындай, ооба, сиздердин күнүңүздөрдү эч ким билбейт, сиздерден башка. Потому что 12 саат 24 сааттан да болосуздар. Сиздер гана билесиздер. Сиздер гана бүйөңүздөрдү бул жака алып келе аласыздар, лидер кыла аласыздар. Только сиздер, биз эмес. Потому что биз сиздердин бүйөңүздөрдү билбейбиз. Ошол айтканым да ушундай иш кылып айтканда мындай көпчүлүк экен айтып берем. Ошол эми үстө окуя болгондо на самом деле ушундай окуячы. Bir kız turmuşka çıkar, turmuşka çıkandan кейін күндөрдүн биринде кайнесине каршы чыгат. Не иш кыласың, не тамак жасабасың, не кыласың, ага кайнесин против да. На 100% против чыгып алат. Анан жана келин айласы турат, анан барат, аптекеге барат, аптекада башкасы иштейт экен. Башкасына айтат ки, мен кайнемди өлтүрөм дейт. Мага аябай вообще каршы чыгып атат, күн жок мага дейт. Ушундай таблетка берем дейт, анан ушул дейт бир айдын ичинде өлсүн дейт. Сразу өлбөсүн дейт, бир айдын ичинде өлүшү керек. Ошол эмек жардам бериңиз дейт, анан бар. Анан аштаса ойлонуп калат да айтат, мага дейт, берем бир таблетка дейт. Бирок сен ага дейт, подозрениеден болуп калбаш үчүн бир ай сен аны жашоо көрүп каласың дейт. Айткан деген сен вообще жылмамын деп болсун дейт да. Анан жана келинде согласно болот, ал барат берип күндөн кийин бергенден кийин уже жакшы мамиле болот да. Уже жактарга карап кайнесин жакшыраак кылып жүргөн да, күнөмдү кайнеси да ойлоп жатат. Ушундай жакшыраак келиним бар. Зачем ошо жамандык кылам дейт да. Жакшыраак жүрсөк болот, мен өзүм кызымдай, өзүм баламдын аял болсун дейт да. Жакшы мамиле өтүп калат. Жакшы мамиле өтүп калгандан кийин келин ойлойт эле, мен кайнем значит жакшы адам экен, значит айып эме менде экен, күнөө менде экен дейт да. Кайра жүрүп баштаса айтат, кайчта дейт, күнөө менде экен дейт. Мага кайра бир таблетка берип, ошо кайнемди алып калыш үчүн, өлбөш үчүн. Анан неге эмне болду десе деп, кайнем вообще сонун жакшы экен дейт. Мен ага значит жамандык кылган экенмин дейт да. Ошо сага кайнеме берген витамин болуп жүрөт. Ошо мен ошол үчүн сага ушундай кылгам дейт да. Ошого биз ар бир немеге, мисалы, күйөөгө, либераларга өзүнөн да жамандык кылып атабы ошол адам, сен значит уже жамансың. Жакшылык кылып атат, сен өзүнөн значит мен жакшылык ишин кылып атам дейт. Ар бир адам өзүнөн да зависит этет себеби.